Мурза Гапаров, Күнөстүү арал. Жаңыл бир ажайып түш көрүп атты. Шаардын Борбор көчөсү менен кара кемпир 10 чакты ак эчке айдап баратат. Туш тарабынан кызылдап машиналар өтүп турат. А кемпир камырабай эчкилерин айдап баратат. Жаңыл кемпирди тааныды. Ал өткөн жылы булардын үйүнө келип, бир ай жүрүп кеткен кемпир эле. Ал Жаңылдын атасына апа болот. Өз апасы эмес, албетте, багып алган апасы. А өз ата-энесин Жаңылдын атасы билбейт. Жаңыл кемпирден көзүн албай, анын өмүрү үчүн кабатырланып, жүрөгү үшүп карап турду. Бир маалда кемпир зымырап бараткан троллейбустун далдасында калды. Жаңыл коркуп кыйкырып жиберди. Кыйкырып өз кыйкырыгынан ойгонуп да кетти. Бул үйдө бирөө-бирөөнү ойготчу эмес. Ар кимиси өз алдынча ойгонуп, шашылып жуунуп, шашылып тамагын ичип, шашылып тарап-тарап кетишет. Атасы академиясына, апасы поликлиникасына, эжеси университетине, инеси техникумуна. Жаңыл болсо дайыма баарынан кеч турат. Бүгүн дагы кечигет экенмин, деп сүйлөнөт. Ал ар күнү ойгоноор замат уйкулуу көздөрү менен саатын карап алып. Анан нары бери кийинип, төшөгүн жыйып, жуунуп таранып ашканага чыгат. Адатта бул учурда ашканада киши калбай калат. Бирок бүгүн эч кимиси кете элек экен. Баарысы унчукпай отуруп алышып, оокаттарын ичип атышыптыр. Оокаттары күндөгүдөй эле айран, сүт, каймак, май, нан, чай. Жаңылда үндөбөй отуруп, пиалага сүт куюп, нандын бетине май сүйгөй баштады. Оозуңардын желин аясаңар да, бирөөң мени тур деп койбойсуңарбы? Деди ал бир пастан кийин эч кимге кайрылып карабастан. Беркилер да аны карашпады. Кыйлага чейин унчугушкан да жок. Бир маалда гана эжеси «Сени ким саат 2ге чейин ките окуп жатсын дептир?» деп койду. «Сен билбей атасың», деди ага энеси. «Бу киши ките окубай эле телефондун шыңгырашын күтүп отурду. Кокус зоомузейден 1:30 звонить этип калабы деп». Деп койду эжеси. «Бирок зоомузейдегилердин бизди сагынган жери көрүнбөйт го?» Жаңылдын ачуусу кайнап чыкты. Бирок өзүн токтоо кармоого аракет кылды. «Айтмакчы, силердин ишиңер кантип атат?» деп кайрылды ал эжеси менен инисине. «Кыйладан бери ал акыбалда сурашпай кеттик. Сен, иним, орус тили менен политика экономиядан карыздарыңды тапшырдыңбы?» Таза ичимди күйгүздүң да», деди студент какшыктап. «Тапшырып кой алдыңа кетейиним», деп улады Жаңыл. «Дайыма карыз болуп, дайыма стипендияга жетпей, өз үйүңдө ашка жүк, башка жүк болуп жүргөнүң уят го. Өзүң мындай сыланып, сыйпанып жүргөн жигит болсоң». «Эй кыз, оозуңа карап сүйлөгүн», деди инеси, баягыдан терегип. «Бир-эки жолу киного тыйын берип койдум деп эле оозуңа киргенди оттой бербегинчи». «Сенчи эжеке», деди Жаңыл, эми эжекесине бурулуп. «Мен эмне болуптурмун?» деди эжеси кичине кабатырланып. «Бул 5 жылдыкта кандидат боло аласыңбы? Же дагы бир 5 жылдык керекпи? Көпчүлүк 3 жылда жактап жүрүшөт го?» Эжесинин заары жүзүнө чачырап чыкты. «Билесиң, байым кыз», деди ал. «Бул сенин жумушуң эмес». Ошондойбу? Андай болсо эжекебай, сиз дагы менин иштериме кийлигишпей жүрүңүз. Куппу?» Тыштан машинанын сигналы угулду. Атасынын машинеси. Атасы оозун сүртүп турганга сазданып калды. «Ай, сен мени таштап өтүп кетесиңби?» деп сурады андан апасы. Жок, шашылышмын», деп койду атасы. «Кийинки учурларда дайыма шашчу болдуң?» деди апасы, сөзүнө кандайдыр кошумча маани берип. Атасы аны бир оңурайып карап коюп, бирок үндөбөстөн ордунан турду. «Айтмакчы ата», деп калды эжеси ушу тапта. «Сен кечээ бир кызматчыңды иштен бошоткон эмессиң? Ушу чынбы?» «Эмне болуптур бошотсом?» деди атасы. «Ошол кызмат мага абдан ылайык келер эле дейм». «Мүмкүн.
деди атасы. Жок, бирок ал кызматка сен ылайык келбейсиң. Ажап болду, деди жаңыл ичинде, табасы канып. Атасы көзгүнүн маңдайына барды. Эшикке чыгып баратып, көзгүнүн алдында бир-бирден токтоп өтүш бул үйдө адат. Атасы өзүнүн боорул тартып, суюлуп бараткан чачын, көздөрүнүн астындагы, мойнундагы тырыштарын кабатырлана карап калат. Ал эми апасы эркектердикиндей тегерете кыркылган кыска чачын тарайт, эрдин боёйт. Бетине бет май сыйпап, көпкө чейин анын майда тырыштарын жазып турат. Студент болсо өзүн дайыма жаш, сулуумун деп ойлойт. Ошондуктан көзгүгө каранса да, дагы бир жолу өзүнүн жаштыгына, сулуулугуна ишенип коюш үчүн гана каранат. Ал көзгүнүн тушунда көпкө аярланбайт. Ийнине түшкөн узун, кою чачтарын нары-бери сылап коюп, басып кетет. Ал дайыма өзүнө өзү ыраазы. Мунун тескерисинче, эжесинин эртең мененки убактысынын көбү көзгүгө багышталат. Бечара өтө эле семиз. Дагы семирип жатат. Ошондуктан кандай жаңы кийим кийбесин, бир айдан кийин тар келип, аны кыжаалат кылат. Өлүгүңдү көрөйүн, 2 жолу кийгенче болбой, бул да батпай калды, деп сүйлөндү. Ал бүгүн да көзгүдөн үстүндөгү костюмду көрүп. Мага сат, деди жаңыл анын сөзүн илип ала коюп. Ага эжесинин жаңы костюму абдан жага турган. Эжеси өзүнө жарашса жарашпаса да, дайыма кийимдин жакшысын, кымбатын кийүүчү. Анын жолун жолдоого жаңылда кудурет жок. Сен адегенде үстүңдөгү көйнөктүн акчасын төлөп бүт, деди эжеси. 10 эле сомун калган, ушулай ич аласың, деди жаңыл. Бирок эжесинин көңүлү башка жакка бурулуп кетти. Айтмакчы апа, сен бүгүн менин кызымды садиктен алып коесуңбу? Деп калды ал, үйдөн чыгып бараткан апасына. Иштен кийин жетекчиме жолугушум керек эле. Мен иштен кийин базарга барамын, деди апасы. Силер эрте күндө менин ордума базарга барбайсыңар да, а кечинде баары бир дасторконго отурасыңар. Ушундай эмеспи? Ошентти да чыгып кетти. Ой, эми эмне кылам? Деди эжеси. Дагы эле көзгүнүн алдынан жылбай. Жаңыл, сенчи? Сен алып кое албайсыңбы? Жок, деди жаңыл. Искендер звонить этет. Кечинде экөөбүз киного барабыз. Ай, Кудай билет. Ушунуңдан кол жуудукпу деп турам. Сырты сулуу эркек экен. Менин билишиме караганда, андайлардын сүйүүсү бат түгөнчү эле. Тилиңе тибиртке, деди жаңыл. Сөзгө студент аралашты. Эжеке, деп калды ал. Эшикке чыгып бараткан жеринен кайрылып. Эгер бир чырбаныңды аябасаң, кызыңды мен алып коемун. Бир чырбан түгүл, бир тыйыным жок, деди эжеси. Менин доцент жездемден жиберип турган алиментин эмне кылып атасың? Жерге көмүп, үстүнө заңдап коюп атам. Каш жолдон. Экөө төртүшкөн бойдон чыгып кетишти. Күн да ушул, деп койду жаңыл өзүнчө. Элден кийин көзгүнүн маңдайына келип. Бири-бирибизди таарынтып, көңүлүбүздү калтырып туруп, туш-тушка тарап кетебиз. Эмне болуп баратканыбызды билбейм. Кокусунан телефон шыңгырап калды. Жаңыл өлүп талып чурукка барып трубканы алды. Трубкадан: "Кечиресиз, бул театрбы?" деп сураган аялдын үнү угулду. "Ооба", деди жаңыл. 5 актёрдун театры. Жарым сааттан кийин ал шашып-бушуп өзүнүн аптекасына келип кирди. Ай, деди Анна Никифоровна, анчейин эле наалган болуп. Ушу сенин кечиккениң качан калар экен? Калат, деди жаңыл жароокерленип. Эртең эле калтырам. Саламатсыңарбы? Аптека кичине, ошондуктан бир эле саламатсыңарбы бардыгына жетет. Бардыгы болуп, аптекада 5 эле киши иштейт. Анна Никифоровна башчылары. Ал киши рецепт боюнча даярдалган дарыларды берип турат. Люба кассир, Самар сатуучу. Калган үчөө
Сейил, Нурия, Жаңыл болсо дары даярдашат. Жаңыл нарыдан бери халатын кийип өз ордуна келип отурду. Мага эч ким звонить эткен жокпу? Деп сурады. Ал колу ишке тиер тийбестен. Азандан эле ким сүйүү жөнүндө сүйлөшкүсү келсин? Деп жооп берди Анна Никифоровна. Калгандары күлүп калышты. Менин сага айта турган жаңылыгым бар, деп калды Сейил. Абакирге өз заводу квартира берген атыптыр. Кудай буйрса, жаңы жылга чейин бирөөлөрдүн менчик үйлөрү менен түбөлүккө коштошобуз. Кут болсун, деди Жаңыл, чын ыкласы менен сүйүнүп. Жолдоштор, уктуңарбы? Сейил квартиралуу болгон атыптыр. Ал бизге келер замат эле айтып берген, деди кассир. Сен 5 минутка кечигип келдиң, деди Анна Никифоровна. 5 минутка чейин мындай жаңылык иште кантип чыдап турсун? 5 минутка чейин мындай жаңылык иште кантип чыдап турсун? Күлүп калышты. Ананчы 3 балалуу болгондо араң үйлүү болуп атсам. 4 балалуу дегин, деди сатуучу Самар. Сейилдин боюндагы баласын да эсепке кошуп. Эми үйлүү болуп жашаганыңа жакшы шарт түзүлсө, бала дегенди Кудай ар жылы берип турат го сага, деди Нурия. Кудай бербесе, өзүм жасайм баланы, деп жооп кайтарды буга Сейил. Үйүмдө арыстандай эркек жашап жүрсө. Сейилдин сөзү аптеканын ичин күлкүгө толтурду. Бир гана Нурия күлгөн жок. Анткени ал үчүн Сейилдин сөзү туздуу сезилди. Сейил менен Нурия тең туш, экөө тең 25 жаштарда. Бирок Нурия күйөөсү менен ажырашып алып, көптөн бери эрсиз жашап келатат. Азыр Сейил ага ошонусун эске салып койду. Деги эле бул экөө кез-кези менен бири-бирин ушинтип сөз менен чымчышып алмай адаттары бар. Деп гана койду. Нурия башка сөз таба албай. Телефон шыңгырады. Жаңыла дегенде чучуп кеткенсиде. Дирт этип алды да анан телефонго карай өзүн таштады. Бирок аппарат Анна Никифоровнага жакын эле. Трубканы биринчи болуп ушул алды. Аптека, деди ал киши. Жаңыл ордунда катып күтүп турду. Анын жүрөгү безилдеп согуп атты. Бар, бирок врачтын рецепти менен гана беребиз. Анна Никифоровна трубканы ордуна коюп, Жаңылды карап койду. Жаңыл ордуна келип отурду. Эмне үчүн өзүң звонить этпейсиң? Деди Сейил. Анын томсоро түшкөн түрүн көрүп. Бул кичинекей аптекада сыр сакталчу эмес. Сакталса да, аз кезинде гана сакталып, көбөйүп кеткенде көкүрөккө батпастан бир күнү өзүнөн өзү эле булактай ооргуштап тышка агып чыкчу. Жаңыл чынын айтты. Акыркы жолу биз араздашып ажырашканбыз, деди ал. Ал мени таарынткан. Эми өзү звонить этсин. Сүйгөн үчүн болсо звонить этет. Нурия, сага киши келди, деди ушул тапта Анна Никифоровна. Анна Никифоровнанын маңдайында, айнек тосмонун ары жагында, аптеканын чакан залында жашы 35-терге барып калган буурул чач эркек туруптур. Нурия аны көргөндө ал ага билинер-билинбес башын ийгеп, билинер-билинбес мулуюп койду. Нурия да сүйүнүп кетти. Бирок анча сездирбестен унчукпай ордунан туруп залга жөнөдү. Кийин экөө бири-бирине бир да сөз айтпай аптекадан чыгып кетишти. Мунун бардыгын беркилер тымызын байкап турушту. Билесиңерби, бул джентльмендин ким экенин? Деп калды Сейил. Архитектор, деп жооп берди кассир. Дагы? Биздин Нуриянын жакшы көргөн кишиси да. Ооба, жана бир аялдын күйөөсү, бир баланын атасы. Анан ушундай кишини сүйүүгө болобу? Менимче, мындай сүйүү кыянаттыкка жатат. Ох, Сейил, деди айнек тосмонун ары жагынан Самар наразы түрдө. Турмушта ар түрдүү иштер болот да. Мүмкүн бул адам өз аялын сүйбөй калгандыр. Аны менен ажырашкысы келип жүргөндүр. Андан кутула албай аткандыр. Ким билет? Ой, мен кээ бир кишилерге түшүнбөйм. Бири-бири менен бир жакшына ынак жүрүшүп эле, анан кокусунан жатка айланышат. Мына Нурия дагы кишинин сугу кире турган күйөөсү бар эле. Сулуу десең сулуу, эстүү десең эстүү, билимдүү десең билимдүү. Айлыгы болсо менин абакеримдин айлыгынан 2 эсе көп.
Эми ушундай кишини сүйүп, аны менен соп-сонун жашап жүрүп эле бир күнү андан кетип калды. Айран таң каласың киши. Бир себеби бардыр, деп койду Анна Никифоровна. Ал себеби бул, деди Самар, үнүн басаң чыгарып. Күйөөсү бир аялга көз артып коюптур. Эркек неме да? Нурия муну билип алат. Ой, ушул эле болсо, мен кечирип коймокмун, деди Сейил. Жаакка 2 чабат элем да, өзүм кухняга кирип, ыйлап алып, ишиме кете бермекмин. Сен эми сенсиң да, деп койду Анна Никифоровна, мулуюп. Жаңыл баарын кунт коюп угуп жатты. Ошол эле учурда ал өзү жөнүндө, өзүнүн сүйүүсү жөнүндө ойлоп отурду. Иш менен, сөз менен болуп олтуруп, тамак ичер маалда келип калды. Кана чечкиле халатыңарды, деди Анна Никифоровна. Шам-шум этип келели. Мен барбайм, деди Жаңыл. Дем алыш учурунда бирөө жарым звонить этип калабы деп турасыңбы? Жаңыл мулуюп гана койду. Чын эле ошентип ойлоп аткан. Мурдалары ал ушундай маалда да телефон чалып, экөө жолугушчу. Кээде бирге оокат ичишип, кээде оокаттан кечип, бир кылбат жерде кучакташып отурушчу, же жетелешип алып, магазиндерди кыдырышчу. Звонить этсе этип кала берет да. Бир нерсе ала келейинби? Деп сурады Сейил. Сүт, пирожки болсо, деди Жаңыл. Анан сумкасынан акча алып берди. Зериксең, менин китебимди окуп тур, деди Люба. Кызык китеп. Тигине менин транзисторум турат, деп койду Самарда. Баары кетишти. Жаңыл эшикке перерыв деген жазууну илип коюп, колун жууганы коңшу бөлмөгө кирди. Колун жууду. Колун аарчыганча терезеге басып келди. Аптеканын бул арткы терезеси кичинекей короого карачу. Короонун ортосунда жалгыз түп картаң шабдаалы болуп, шабдаалынын астында 2 скамейка бар эле. Азыр ошол скамейкада Нурия менен анын буурул чач кишиси отурат. Буурул чач Нурияга бир нерсенидир астыйдил түшүндүрүп атат. Нурия анын айткандарын кунт коюп угуп отурат. Албетте, сөз өздөрү жөнүндө баратат деп ойлоду Жаңыл. Экөөнү көзү күйдү жана өзүнүн жакшы көргөн кишисин эстеп кетти. Эмне үчүн звонить этпейт, деди, ичи бышып. Анан бул жерге телефондун шыңгыраганы угулбай калабы деп, дароо отурган бөлмөсүнө кайра келди. Кыйлага чейин телефондун аппаратын мелтиреп карап турду да, кийин залга чыгып, Самардын транзисторун койду. Бир аял ырдап жатыптыр. Жаңыл анын ырынын 2 сабын кулагына тутуп калды. Первая любовь придет и уйдет, как прилив и отлив. Ушундай бали, деп койду ал. Анан кассага келип, Любанын көзгөсүнө көрүнө баштады. Любанын маңдайында дайыма бир көзгө, бир китеп ачылып турчу. Колу бошой калса эле көзгөгө каранат, китеп окуйт, же мисте чагат. Карып кеттим, деп койду Жаңыл, көзгөгө тигеле карап. Албетте, 18 жаштагы кызга минтип айтыш анча жарашпайт. Жүдөп кеттим десе бир жөн. Телефон шыңгырады. Жаңыл жаны эле калбай чуркап барып трубканы алды. Алло? Жаңыл, бул менмин. Апасы экен. Келбейсиңби? Бирге барып оокат ичип келели. Жок, апа. Менин оокат ичкенге кушум жок болуп турат. Кап, мен сени менен сүйлөшөйүн дедим эле. Жаңыл кичине кызыга түштү. Эмне жөнүндө? Атаң жөнүндө. Атам эмне болуптур? Апасы аярылап туруп жооп берди. Атаң мени алдап жүрөт окшойт. Ал жанагы өзүнүн ойсоңдогон секретаршасы менен соо эмес. Ой, апа, болбогон сөздү сүйлөбөчү, деди Жаңыл, иренжиген түрү менен. Анын үстүнө жашы да бир мунчага келип калбадыбы? Ой, мен да ошону айткым келип атат. Уят да. Мейли, болуптур эмесе.
бул жерге кишилер келип калды. Демек, оокатка барбайм дечи? Жок, барбайм. Апа? Түшүндө эчки көрсөм эмне болот? Менимче эчки оору дешчү эле. Эмне, түшүңө эчки кириптирби? Ооба, бирок эчкини мен эмес, чоң энем айдап баратыптыр. Чоң энем? Кайдагы чоң энең? Атамдын апасы? Деди апасы. Ооруса ошол ооруйт экен да. Апасы трубканы коюп койду. Фу, айтканын көр, деди Жаңыл. Оорубасын бечара, жакшы кемпир болуучу. Жаңыл дагы коңшу бөлмөгө кирип терезеге келди. Нурия менен Буурул чач дале скамейкада отурушуптур. Эми Нурия сүйлөп атыптыр. Анын көңүлү куунак көрүнөт. Күлүп жыргап атат. Аны бир пас карап турам деп, Жаңыл да аргасыздан өзү да сезбестен жылмайып турду. Кийин өзү жөнүндө ойлоп кетип гана дароо көңүлү чөгө түштү. Эмне үчүн звонить өтпөйт? Деди. Ал кайрадан ичи букка толуп. Дагы телефонго келди. Бир пас күтүп отуруп, атасына звонить этти. Трубканы секретарша алды. Директорду айтып коюңузчу, деди Жаңыл. Аны менен саламга келбей. Секретарша да үн чыккан жок. Көп өтпөй атасынын «да» дегени угулду. Ата, бул менмин. Эмне болду? Деди атасы. Чоң энем кайсы жерде жашайт? Деп сурады Жаңыл түз эле. Чоң энем? Атасы да таң калды. Кайсы чоң энеңди айтасың? Ой, ата, менин канча чоң энем бар эле? Деп ачууланып берди Жаңыл. Сенин апаңды айтып жатам? Аны эмне эстеп калдың? Кимдир бирөө эстеш керек да. Өзү улу эстебесе, келин эрте күндө. Деди атасы. Ал чынтап эле абдан таң калып аткансыды. Мүмкүн ал Жаңылга ыраазы болуп, өзүнчө мулуюп да тургандыр. Жаңыл ушуну ойлоп алып, өзү да жылмайып койду. Бүгүн ал менин түшүмө кириптир, деп улады ал. Ооруп атыптыр бечара. Ооруп? Атасы кичине кабатырлана түшкөнсүп туюлду. Албетте, сенин түшүңдө да түшкө ар нерсе кире берет. Кээ бир түштөр туура чыгат. Мисалы, менин түшүм дайыма турмушка туш келет. Мына, мени айтты дээрсиң. Ушу кемпир ооруп атат азыр. Мүмкүн, кызым. Кары киши да. Ата, андан көрөкчү. Бир барып кабар алып келбейсиңби? Эмне болсо да энең эмеспи? Кантип барам, кызым? Институттун ишин кимге таштайм? Ой, иш. Баарыңар иштен башканы билбейсиңер. Мейли, сен барбасаң, мен өзүм барамын. Андан көрөкчү, каерде жашаарын айтып берчи. Кызым, сен кичине кое турчу. Бул жерде кишилер күтүп калышты. Бул жөнүндө экөөбүз дагы акылдашабыз. Мен өзүм сага телефон чалам. Куппу? Арстанбапта жашайм деген эле, деди Жаңыл. Кичине кыялдуу түрдө. Бирок Арстанбап учу кайры көрүнбөс кең токойда. Анын кайеринде жашаарын билбеймин да. Кызыл үңкүр деген жеринде, деди атасы, трубкасын коюп жатып. Туура, кемпир өзү да ушинтип айткан. Бечара жакшы кемпир эле. Бир ай Жаңыл менен бир бөлмөдө жатып туруп жүрүп, ага өзүнүн жашаган жери, ал элдин кечирген тиричилиги жөнүндө түрдүү туман аңгемелерди айтып берип кеткен. Анын айтканына караганда Арстанбап бир бейиш жер. Эмне экен? Барса барып келет. Ал турмак биротоло ошол жакка кетип да кала алат. Ошондо көрөт элек го. Кимди ким сагынаарын, кимди ким жоктоорун. Айткандай эле бир жумадан кийин ал Арстанбапка жөнөп кетти. Самолетто учту, автобуска түштү, жүк машинанын кабинасына отурду. Акырында Арстанбап аймагына келип жетти. Бирок Кызыл үңкүргө эч кандай улуу чыкпастан 15 чакырымча жерге жөө жөнөдү. Бул жакта да көздүн күтүрөп турган учур экен. Тоолорду, кырларды, ойлорду, кокту колотторду каптаган чытырман токой кызыл тазыл болуп жалындап турат.
жаңгак, алма, алмурут, алча, карагат, итмурут, долоно, чекенде жана жаңыл атын билбеген түркүн дарактардын мөмөлөрү бышып, сабактарынан үнсүз үзүлүп, жердеги калың бариктердин үстүнө шыртылдап жаап жатат. Мөмөлөрдүн, бариктердин жыты буруксуйт. Жаңыл бир сокмо жолго түшүп алып, бирде оңго, бирде солго бурулуп, улам үрлөп, улам ылдыйлап жүрүп отурду. Токойдун ичи ээн, мемиреп, тып-тынч. Дарактардын көлөкөлөрү менен олтуруп бараткан күндүн нурлары бири-бирин үнсүз кубалашып, жашынмак ойноп жүрүшөт. Анда-санда гана карга каркылдап коет. Жолду кесип, коен чуркап өтөт. Жолдун теңине жеткенде караңгы кирди. Жаңыл кетип бараткан жолун жоготуп коюштан коркуп, аргасыздан бир жоон түп жаңгактын түбүнө келип отуруп калды. Ай чыгаар деп ойлоду. Ай чыкпаса, ушул жерде түнөп, сапарымды эртең улантамын деп чечти. Өзү да абдан чарчап калган эле. Талыкшыган боюн жаңгакка жөлөп, зыркырап ооруган буттарын узун сунду да, асмандагы жамыраган жылдыздарды карап, далдайып жатып калды. Бир пастан кийин жакын жерден кандайдыр жапайы кыйкырык угулду. Жаңыл селт этип караса, маңдайындагы дарактын арбайган шактарынын арасынан оп-окшош эки сары жылдыз чек-чейип карап туруптур. Үйгө экен көрсө. Чочутуп да жиберди кишини, деп койду Жаңыл. Анан кыйлага чейин анын жанган көздөрүн карап жатып, өзү да сезбестен үргүлөп кетти. Бир маалда үкө дагы кыйкырды. Жаңыл чочуп көзүн ачса, карарган дарактардын арасынан кып-кызыл жалын көтөрүлүп келатыптыр. Ай, деди Жаңыл сүйүнүп. Рахмат үкө, өз учурунда ойготтуң. Ал жанында жаткан кайыш калтасын алып жолуна түштү. Жол эми жакшы көрүнө баштады. Жаңыл да кыйла эс алып, жеңил басып калды. Ал шыпылдап жүрүп отуруп, өз чамасында жолдун калган бөлүгүндө басып койгонсуду. Бирок бир жерге келип, кашайып, жалгыз аяк жол үчкө бөлүнүп кетсе болобу? Жаңыл кайсынысына салышын билбей, башы айран болду. Кокус жаңылыштан дап алып, таптакыр башка жакка кетип калыштан коркту. Ойлонуп туруп, ушул эле жерде түнөп калышты чечти. Түнтө койдо тобокел кылган болбойт го, деди өзүнө өзү. Таң атсынчы. Жанагындай эле чоң түп дарактын түбүнө токтоду. Адегенде жердеги кургак бариктерди колу, буту менен шилеп астына төшөдү. Башына болсо калтасын жаздады. Кийин ач курсагынын камын көрдү. Жей турган эчтекеси жок болчу. Шондуктан жакабелдеги алма алчалардан бир ууч үзүп келди да, кыйлага чейин ошону эрмек кылып отуруп, акырында кынтайып уйкуга кетти. Бирок эми көзү ызгыганда маңдайына бир жаңгак келип тийип, уйкусун бузуп жиберди. Көрсө жаңгак өзүнчө түшпөптүр. Дагы эле жаңылдын төбөсүндөгү шакта көздөрүн жылтыратып тыйынчкан отурат. Ал жаңылды тигиле тиктеп, куду анан «Ай, сен кимсиң?» деп таң кала сурап тургансыйт. «Салам», деп койду Жаңыл, ага досторчо. Тыйынчычкан бир сыраң этип секирип алды да, анан өзүнүн кызык коюнуна чуркап кеткен баладай жаңгактын жоон, картаң боору менен жогору карай чуркап кетти. Жаңыл жылмайып, аны кыйлага чейин карап жатты. Тыйынчычкан чуркап отуруп, акыры жаңгактын кылдай учуна чыгып барып, сүзүп бараткан тегерек айдын так ортосуна туруп калды. Саар менен Жаңыл кызыл ыштандын токулдагынан улам ойгонду. Көзүн ачса, күн чыгып калыптыр. Туш тарапта куштар сайрап атат. Өйдө боло берип, ал чочуп кетти. Өзүнөн 2 метрдей жерде токойчунун формасын кийген 19 жаштардагы бозулан турат. «Сен кимсиң?» деп жиберди ал, дароо ордунан тура калып. «Мен Айдармын», деди жаш токойчу, тиштерин кашкайта жылмайып. Тиштери аппак, жылмайышы абдан жарашыктуу экен. «Өзүң кимсиң?» «Мен Жаңылмын. Кызыл үңкүр деген жерге баратам». Токойчу дагы жылмайды. «Кызыл үңкүр деген жер ушул?» «Ушундайбы?» деп
жаңыл сүйүнүп кетти. А мен кечинде мына бул 3 жолдун кайсынысына салышты билбей ушул жерде түнөп калбадымбы? Кимдикине баратасың? Чоң энемдикине. Ай кыз кемпирди билесиңби? Билбегенде. Ал менин да энем болот. Кандайча сенин да энең? Киндигимди кескен. Ал Кызыл үңкүрдүн эң кара адамы. Биздин элдин жарымынан көбү ошол кишинин колунда төрөлүп, ошол киши киндигин кесип, ошол киши ат койгон. Баарыбыз аны эне дейбиз. Жаңыл мулуюп койду. Эми мен ага кайсы жол менен барсам болот? Ортоңку жолго түш, деди Айдар. Ортоңку жол киндик энемдин жолу. Макул, рахмат. Жакшы кал. Жакшы бар. Жаңыл жолго түшүп, токойчу анын артынан карап калды. Бир пастан кийин жол бир жапыс кырды өрдөй баштады. Кырдын эки тарабы ой жер экен. Ал жерлердин дарактары жоон сейрек келип, алардын арасынан кыштактын чачкын үйлөрү көрүндү. Үйлөр балдардын түр калам менен тарткан сүрөттөрүндөгү үйлөргө окшош. Ак, кызыл, сары, боз түстө. Мооруларынан көкмөк, таптаза түтүн булайт. Үйлөр Жаңылдын көңүлүн көтөрдү. Кыр келип кызыл ала тоого такалды. Тоонун бетин ирик-ирик дарактар, бадалдар каптаган. Тоонун чокусунан чыңкылдый, коюу шактардын арасынан чагылгандай жарк-журк чагылыш шакалып, ап-апак шаркыратма сойлоп түшүп жатат. Ылдый жакта шаркыратманын тушунда жалгыз боз там турат. Там жамбоор жерге салыныптыр. Аны 2 кабат десе да болгудай. Үстүндөгү жалгыз бөлмөдө киши жашайт көрүнөт. Бөлмөнүн оозунда 2 түркүктүү кичинекей пешайван бар. Түркүктөрдүн бирөөндө эски кыргыз мылтык, экинчисинде чоң капкан илине турат. Астыңкы кабаттын дубалдары жок. Анын бир жагын кетмен менен тегиз кыркылган жар тосуп, калган жактары аңгырап ачык. А үстүңкү кабатын болсо жоон 4 түркүк гана көтөрүп турат. Үйдүн бул бөлүгү аткана. Тагыраак айтканда, эчки кананын милдетин аткарат окшойт. Азыр ал жерде 10 чакты ак эчки көгөндө байлана турат. А эчкилердин бирөөн карыган кемпир саап отурат. Жаңыл өзүнүн түшүнө кирген эчкилерди жана аларды айдап бараткан кемпирди дароо тааныды. Чоң эне, деди ал, жакын келип. Кемпир аны көрүп, колундагы жыгач кесеси менен өйдө болду. Энең айлансын сенден, деди ал, Жаңылды өөп. Бу кандай шамал айдап келди сени мага? Мен биротоло сизге кыз болгону келдим, деди Жаңыл. Атам менен апам жиберишти. Кемпир карып калды. Барып 5 күн болсо да тиричилигине каралашып, жүгүн жеңилдеткен. Биздин кемпирге кылар жардамыбыз ушул дешти. Чоң энеси Жаңылга таңдана карап калды. Ишендиби, ишенбедиби, муну Жаңыл биле алган жок. Кемпир карап туруп, жылмайып койду. Атаң апаң ырас кылышыптыр, деди. Анан колундагы кесени Жаңылга сунганча. Ме, ысыгында ичип ал. Чийки бойдон элеби? Ооба, иче кой, дароо болот. Ошентип коюп, кемпир саан эчкисинин жилинине калта тага баштады. Жаңыл булуулонуп турган сүттү бир пас карап туруп, кесенин четинен бир шимирип алды. Мурда эчкинин сүтүн, болгондо да чийки сүтүн ичип көргөн эмес эле. Ал ушунчалык даамдуу көрүндү. Кемпирди бир карап коюп, дагы шимирип кирди. Аппак сүт чагылышып, анын ансыз да ак жүзүн андан бетер тунук, сулуу кылып көрсөтүп атты. Муну Жаңыл өзү да сезип турду. Иче кой кагылайын, деди кемпир. Ар бир эчкиге калта тагып, экинчисинин желинин жөн гана ылай менен шубап койду. Кийин эчки улактарынын баарын агытып айдап жиберди да унчукпай үстүңкү кабатка карай бет алды. Жаңыл калтасы менен бошоткон жыгач кесесин көтөрүп алып, анын артынан ээрчиди. Үстүңкү кабатка алар кетмендеп жасалган тепкичтер менен чыгышты. Кана ичкери кир,
деп койду кемпир босогого жеткенде. Бирок жаңылдан мурда кемпир өзгөрүп кетти. Үйдүн ичи кең жана жарык экен. Анын эки капталында эки терезеси болуп, алар кырдын оң жак, сол жагындагы ойлорго, андагы кызыл-тазыл үйлөргө карап турушат. Кирип кирбей жатып, жаңыл өзүнө бейтааныш күчтүү жытты сезди. Көрсө, үйдүн босогосунан тартып, төрүнө чейин ар кыл түстөгү талпактар төшөлүптүр. Талпактар аюунуку, арстандыкы, илбирстики, карышкырдыкы, каш кулактыкы, түлкүнүкү, суурдуку. Дубалдардын боорлоруна жапайы текенин, богунун, эликтин мүйүздүү баштары кадалып коюлган. Түрдүү туман жапайы чөптөр, жапайы куштардын канаттары илинген. Жаңыл ушулардын баарын таңыркап да, соңуркап да карап туруп калды. Мен сага айтсам керек, чоң атаң раматылык мерген болучу, деп койду кемпир. Жакшы адам эле, жайың жаннаты болгор. Аз калды, алдыңа барамын. Сен төргө өт кагылайын, өтө кой. Жаңыл колундагы кесе менен торбосун жерге коюп, пальтосун чечип, барып аюунун талпагына отурду. Отураар замат шыпка жабышып турган бир нече тирүү жарганаттарды көрүп чочуп кетти. Бирок алдына дасторкон сала баштаган үй ээсинин бейкапар жүзүнө карап, кайра көңүлү тынчып, ал турмак жылмайып койду. Кемпир дасторконго өзү очокко бышырган жүгөрүнүн нанын, каймак, майын кое баштады. Курсагың таза ачкандыр, алдыңа кетейин, деди. Ушу тапта үйгө бир дардайган чоң жигит кирип келди. Кийгени колдо ийленип тигилген тери камзир, тери шым, башында эски калпак, бутунда ултарма чарык. Сакал муруту өскөн. Бир өлгөн кекеликти чубалтып кармап алыптыр. Ал босогон аттай берип, «Эне!» деди да, бирок жаңылды көрүп, дароо токтоп, аны тигилип карап туруп калды. Сенсиң Балишер, келе кой, деп кемпир анын колунан кекиликти алды. Жигит кемпирди чала була карап алып, дагы эле жаңылга бурулду. Бул кыз сенин Прунзедеги акеңдин кызы болот. Өт, жанына отуруп, оокат кыл. Алишер жаңылга ырсайып койду да, тарткынчыктап барып, анын маңдайына келип, мандаш урунуп отурду. Отураар замат ага өнөкөт болсо керек. Дароо калпагын алып, колтугуна кыпчып койду. Анын устара менен алынган капкара чачынын арасында куду маңдайынан тартып, как чокусуна чейин жеткен 5 салаа болгон аппак чарсыз жолоктор бар экен. Жаңыл бул эмне деген жолоктор экенине эми эле ой жорута баштаганда, Алишер анын таңыркап аткан түрүн байкай калып, калпагын кайра кийип алды. Ой, кагылайын, дагы тишиң менен мууздапсың, үйүң күйгүр, деп калды кемпир, Алишерге кекиликти көрсөтүп. Мен сага бычак сатып бербедим беле, кагылайын. Жоготуп койдум, деди Алишер, күнөөкөр түр менен. Анан жаңылды карап алып, уялып, башын буруп кетти. Айкыз кемпир анын алдына кара жыгач кесеге айран ап келип койду. Нандан туурап, ичип ал, деп кошумчалады. Анан жаңылга кайрылды. Сен эмне мунан кайып карап калдың, балам? Бул да менин балам болот. 3 жашарында атайыне сөйлөп, багар көрөөрү жок калганынан өзүм асырап алганмын. Мына эми киши болуп калды байкуш. Иче кой. Кемпир Алишердин кесесине нан туурап салып койду. Эми бир катын алып берсем, карызымдан кутулат элем. Бирок катындын уругу куруп, буга такыр катын чыкпай жатпайбы? Сулайакка жүрбөйбү? Деп койду Алишер. Анан ошол замат жаңылды карап алып, өз сөзүнө өзү уялып кетти. Ой, зумуран калгыр, ошондон көңүлүң калбай койду го. Кыз кезинде да Зулайка дөчелең. Эми күйөөдөн чыгып келгенден кийин да оозуңдан түшүрбөйсүң да. Амага Садык тегерменчинин ошол кызы эч качан жаккан эмес. Кыз кезинде шайкелең эле, эрге тийип, 2 балалуу болуп да токтолбоптур. Ал сени жаш баладай ойнотот. Ойнотуп көрсүнчү? Ай, койчу кагылайын. Анын үстүнө ал бейдаба, жанагы сержант Сербаевка күйөөгө чыган деп жүрөт эмиш го? Сержант Серкебаев ошко которулуп кетем деп арыз берип жүрөт.
Зулайка болсо, мен бир оштугуң менен сенин ошуңда жашап келдим. Эми ал жакка өлсөм да барбайм деп жатат. Ошентип эки сөздү сүйлөп атышса, баш кошмак беле. Ой, болуптур. Мен тегирменчиге кызыңды бер деп көрөйүн. Бирок сен өзүңдү аракет кыл. Зулайканын көңүлүн ал. Болбосо атасы макул дегени менен да кызы тийбейм деп турса, эчтеке чыкпайт. Ошент кагылайын, ошент. Өзүңдү жакшыраак алып жүргүн. Бул турушуң менен Зулайкага жакпайсың. Ал шаар көрүп келген неме да. Карасаң, үстү башыңдын баары кандын тагы, алча, алма, бүлдүргөндүн ширеси. Эсил гана эмгегим, кече эле жакында тийип бердим эле го. Айтмакчы, өткөн жекшембиде эмне үчүн арак ичтиң? Я, ырысы жок, мас болуп алып, картошка казып жүргөн катындарды кубалаган эмессиң го? Жанагы сержант Серкебаев да, деди Алишер күнөөкөр түр менен. Жаңылды да бир карап койду. Туулган күнүм, стакан кагыштырып кой деп жалынып туруп алды. Ой, туулбай туна чөксүн ошол сержантың, деди айкыз кемпир. Өзү ичкен ас келгенсип, сени да көндүрмөк болду. Ичпегин бейтаалай, ичпегин. Сага жакпайт, жинин кармайт. Ансыз да эл ичинде жиндүү Алишер, жапай Алишер атыгып жүрөсүң. Айтса айта беришсин, эмнем коромок эле, деп койду Алишер. Ой, ошол үңкүргө жашаганыңды койсоңчу кагылайын, деди кемпир өтүнгөн түр менен. Алишер буга ына аркабай ордуна ойдолуктап алды. Ал бошогон кесесин бат-бат колдору менен жалай салды. Дасторконго бата кылды да ордунан туруп кетти. Кемпир менен жаңыл үйдөн чыгып кеткенче артынан карап калышты. Ой, үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы, деди кемпир ал чыгып кеткенден кийин. Миң жолу айтып да үңкүрдө жашаганын койдура албадым. Ал эмне деген үңкүр? Деп сурады жаңыл. Тиги кызыл үңкүр. Мен сага айтсам керек. Эл аны жапай адамдын үйү деп коюшат. Кечээ жакынга чейин эле анда жапай адам жашачу. Жапай адам? Ооба. Бирок азыр ал жерден кеткен. Алишер барып жатып жүрүп, аны өз үйүнөн жеритип жиберди. Ырас, мындан 8 жыл илгери бир келип, ал жерде уктап жаткан Алишердин башынан апчып кетиптир. Байкадың бекен? Алишердин башында 5 салаа болгон тыртыгы бар. Ошол жапай адамдын тырмактарынын изи. Ошондон бери бечара баламдын акыл эси да кирди чыкты болуп калгансыды. Соп-соо эле жүрүп, кокусунан жини кармап калат. Айрыкча бирдеме ичип алган күндөрү. Эмне үчүн ал үңкүрдө жашайт? Деп сурады жаңыл, таңыркоосу таркабай. Ал жердин булбулу көп, деди кемпир. Жазында барып калган киши булбулдун үнүнө кулагы тунуйт. Ал жагыңдан да безилдеп сайрап аткан, бул жагыңдан да. Алишер кичинесинен алардын үнүн жакшы көрөт. Мына, ошол үчүн гана. Жыл сайын жаз келер замат үңкүрүнө жашаган үйдөн кетип, кайра кыш түшкөндө гана бир келет. Өткөн жылы ал турмак кыштап да калды. Эмне десем, кээ бир түндөрү очокко оттон улуу жагып алып, тыңшап отурсам, тышта булбулдар сайрап аткансып туюлат дейт. Оф, жараткан, бала кичине майып болуп калды да. Өзү бир иш кылабы? Отунчу кагылайын. Жайын кышын лесхозго отун даярдайт. Токойдо жыйылган отун көрсөң эле Алишердин отуну дей бер. Кел кагылайын. Дасторконго дуа кылалы. Мен эккен тиккенге тийсин сообу. Батадан кийин чоң энеси идиш аяктарды жыйыштыра баштады. Жаңыл ага жардам кылды. Эми сен тиги айранды бышып майын ал, деп калды кемпир, бушта турган жыгач күптү көрсөтүп. Мен болсо Алишердин кекилигин тазалайын. Айранды кантип бышат? Деп сурады жаңыл кичине уялып. Бирок чоң энеси буга таң калган жок. Эч нерсе эмес, кагылайын. Мен сени үйрөтүп коем, деди кайра. Анан ичинде толтур айраны менен пишкеги бар күптү эшикке көтөрүп чыгып, пешайванга койду да үйрөтүп берди. Анча деле кыйынчылыгы жок экен. Жаңыл бат эле үйрөнүп алып,
Кийин өзүн курчаган токойду, анын ичиндеги кызыл тазыл үйлөрдү, кызыл ала тоону, тоонун боорунан сойлоп түшүп аткан узун шаркыратманы суктана карап, шашпай бышып атты. Айран бышылып, май алынгандан кийин, кекилик тазаланып, казанга салынгандан кийин чоң энеси айтып калды. Эми кичине иштеп келели, кызым, деп. Эмне иш кылабыз? Деп сурады жаңыл. Экөө ээрчишип эшикке чыгышкандан кийин. Жаңгак теребиз, балам. Лесхозго жаңгак терип беребиз. Азыр негизги жумуш жаңгак. Чөптү чаап жыйнап алдык. Алма алчанын планынан кутулдук. Картошко казылып бүтүп калды. Эми ушу жаңгакты коротпой терип өткөрүп алсак, быйылкы жылдын түйшүгүнөн такыр кутулат элек. Эмне, бул жерде сага окшогон кары кишилерди деле иштете береби? Деп сурады жаңыл, энесинин сөзүнө таң калып. Жок, каралдым, деди энеси. Кары кишилер өзү иштейт. Албетте, колунан келген иш болсо. Үйдүн жанынан бир тегирмен суу агып өтөт экен. Суунун бетинде алма, алча, жаңгак, бариктер калкып баратат. Ой, деп сүйүнүп, жаңыл кызыл алманы тутуп алды. Бул шаркыратманын суусу, деп койду кемпир, көпүрөнүн милдетин аткарган чириген жоон жыгач аркылуу өтүп баратып. Жаңыл тоонун бетиндеги жаңгак, алма, алча дарактарын караганча колундагы алмасын жей баштады. Бир чакырымдай барышкандан кийин кемпир токтоп, мына, ушул жерден теребиз, кызым, деп калды. Ой, эл көрүнбөйт го, деди жаңыл, эки жагын карап. Токой кең да, кызым, деп койду кемпир. Ал белиндеги белдемчисин чечип жаңылга берди. Көрсө анысы узун калта экен. Сен ушуга тересиң, деди. Өзү болсо алдына байланган этегинин эки бурчун бүрүштүрө кармап, ошого тере баштады. Жаңылда калтасынын учунан сүйрөп алып, жерге эңилди. Бирок көзүнө калың бариктерден башка эчтеке уруна бербеди. Чоң эне, жаңгак жок го? Деди ал таң кала. Бариктердин арасынан кара, деп үйрөттү кемпир. Колуңа бир чыбык алып алып, бариктерди оодарыштыр. Жаңыл чоң энесинин айтканын кылды. Көрсө, жаңгактар жерге түшкөндө кабыгынан ажырап, ажылаңаштангандан кийин өңү саргарып, бариктерден айырмаланбай, көзгө жакшы урунбай калат экен. Бул бейтааныш ишке жаңылдын бат эле көздөрү каныгып, колдору үйрөнүп кетти. Бара-бара ага кызыгып, бир маалда энесин жоготуп койду. Чоң эне, деп кыйкырып калды ал, эки жагына элеңдеп. Чоң энеси жооп бербеди. Жаңыл чытырман токойду адашып калган экенмин деп эси чыгып, издеп жөнөдү. Улам-улам кыйкырып коет. Бир окумда алды жагындагы өскүлөң ак чөптөрдүн арасынан бир чоң кыргоол чыга калып, аны аябай чочутуп жиберди. Анын «Ай!» деген кыйкырыгынан улам кыргоол учуп кетти. «Чоң эне!» Көп өтпөй ал дагы бир жолу үркүп алды. Кокусунан анын жолунан эки колун кубалашып чыга келсе болобу. Ал кыйкырган бойдон четке чыга качты. Колундар оюн салган бойдон өтүп кетишти. «Оф!» деп койду жаңыл, алардын артынан ээрчи карап. «Чоң эне!» Чоң энең ким? Деп калды. Бул жолу бирөө жан жактан. Жаңыл дирт эте түштү. 10 метрче жерде жаңгак терип жүргөн бир аял аны карап туруптур. Аял аркасына жаш баласын таңып алган. Жанында 5 жашар чамасындагы кыз да турат. Жаңыл буларды көрүп сүйүнүп да, өзүнүн алдастап коркуп алган көрүнүшү үчүн кичине уялып да кетти. «Арбаңыз», деди ал аялга дегенде. Чоң энесинин айтканына караганда, Арстанбап да ушинтип саламдашыш керек эле. «Бар бол», деди аял, ага карай басып. «Сен биздин жерликке окшобойсуң го? Анан кимди чоң эне кылып жүрөсүң?» «Айкыз кемпирди», деди жаңыл да аялды утурлай басып. Киндигенемди небересисиңби?» деди аял. «Анда сен Фрунзеден келген турбайсыңбы? Фрунзеде бир балам бар деп жүрчү эле?»
Кел, өп коеюн. Аял өзү 30 жаштарга чыга элек болсо да, улгайган аялдардын каадасын кылып, жаңылдын маңдайынан өп койду. Өп, анан ошол замат калтасын жерге таштап, өзү да анын жанына отура кетти. Оф, чарчадым. Отур сиңдим, деп койду жаңылга. Жок, мен энемди таап алайын, деди жаңыл. Энеңи бөрү алат дейсиңби? Жүргөндүр да бир жерде. Кел, кызым, чечип койчу моуну. Кызы чуркап келип, аялдын белиндеги баланы орогон чоң жоолукту чечип койду. Аял баланы алдына алып, жаңылдан тартынбастан эле анын оозуна эмчек салды. Чоң энемди бир көрүп келейин деген экенсиң да, деди аял. Түзүк. Мен биротоло келдим, деди жаңыл. Киндик энеме эрмек табылып, таза жакшы болгон турбайбы? Тиштебе, өлүгүңдү көрөйүн. Аял эмчеге эм жаткан наристе кызынын жаагына секин чаап койду. Ушу тапта бирөөнүн күңкүлдөп ырдаганы, бариктердин шартылдаганы угулуп калды. Карашса, аларды жандап, ак желек кийген бир жигит өтүп баратыптыр. Колунда кол сандыгы бар. Туруш турмушу менен врач, деп койду жаңыл көңүлүндө. Аны таңдана карап, аңгыча жанындагы аялага кыйкырып калды. Ой, Осмон! Ак желекчен аларды көрүп, жолунан бурулду. Зулайка, арыба, деди ал. Жакындан келип, жаңылды болсо кызыга бир карап алды. Бар бол, деп алиге алды аял. Мына ол Бактыгүлдүн кулагына бир нерсеңди сыйпап койчу. Кече киндик энеме кулагын тештирдим эле, бүгүн шишигенсип калыптыр. Ошол жес кемпириңерди бир сотко беремин да, деди Осмон отуруп, сандыкчасын ача баштап. Көрсө ал фельдшер экен. Сандыкчасынын ичинде түрдүү туман дары-дармектер, аспаптар жүрөт. Ал кемпир сага эмне кылды? Деп сурады Зулайка, жаңылга көзүн кысып коюп. Эмчи домчулардын заманы эчак өткөн. Азыр ооруган киши фельдшерге, мына, мага келиши керек. Билдиңби? Силердин элиңерчи, башы ооруса да, ичи ооруса да, айкыз кемпирге чуркашат. Төрөгөндө болсо эрте күндө. Мына, келгениме 2 жыл болуп баратат. Бир киши да оорудум деп алдыма басып келе элек. Төрөтөм деп районго аялдагы алып бара элекмин. Райондогулар болсо мени урушат. Деги, эмне кылып жүрөсүң дешет. Мен болгон ишти айтам. Биринчиден, бул жердин калкы өлөр өлгүчө оорубайт. Кокус ооруп калса, булардын бир кемпири бар. Ошого барышат. Кемпир болсо чөп-чар, мөмө-чөмө, жаныбарлардын майы, эти, өтө окшогон нерселер менен эле аяктырып алат. Аял төрөсө да, ошол кемпир төрөтөт дейм. Антсем, дагы жемелешет. Бир картан кемпирге кантип күчүң жетпейт. Сен ал эскинин калдыгы менен аябысыз күрөш жүргүзүшүң керек дейт. Бул үчүн дейт, ооруларды өзүң издеп табышың керек. Боюнда бар аялдарды күн мурунтан билип, аларды аңдып жүрүшүң керек дейт. Эмне кылмак элем? Моюн сунамда. Көрбөйсүңбү? Эртеден кечке эл бар жерди кыдырып жүрөм. Зулайка менен жаңыл бири-бирин карап жылмайып коюшту. Анан жолуң болуп атабы? Деп сурады Зулайка. Ооруган киши жок, деди Осмон. Бирок боюнда бар аялдардын саны 6 жетип калды. Буюрса, дагы кошулат. Фельдшер негедир Зулайканын курсагын, анан өзүн карап молуюп койду. Анын акыркы сөзүнүн бир өтмө мааниси бар окшойт. Зулайканын жүзү өзгөрө түштү. Кадырың жан болсун, деди ал. Канчалык көбөйбөсүн, баары бир бул жердин аялдары сага төрөгөнү барышпайт. Уктуңбу? Осмон сүйлөп атып, даярданып алды. Мойнуна тыңшагыч аспабын асып, колуна ак мээлейин кийди. Эми болсо, аспабын Бактыгүлдүн көкүрөгүнө коюп, анын жүрөгүнүн кагышын текшере баштады. Кокуй, эмне кылып атасың? Деди. Муну көрүп Зулайка. Анын эч жери оорубайт. Кулагын эле май сайыңды сыйпап кой дебедимби? Сен эмнени билесиң? Деди Осмон. Кулагы ооруйбу, тырмагы ооруйбу, баары бир барып жүрөгүнө таасир этет. Сактыкка кордук жок, текшерип койдум. Ал тыңшагычын сандыкчасына салып, анан кыздын кулагына май сыйпай баштады. Мен мына ол карындашты тааныбадым го? Киндик энемдин небере кызы, деди Зулайка. Бүгүн Фрунзеден келди.
Эми биротоло ушул жерлик болом дейт. Деп койду Осмон башын чайкап. Бирөөлөр Фрунзени көрүүгө зар болуп жүрсө, бирөөлөр андан безип, ушу Кудай унуткан жапайы токойго келет. Зулайка менен жаңыл дагы бирин тиктеп жылмайып алышты. Ким экен Фрунзени көрүүгө зар болуп жүргөн? Деп сурады Зулайка. Мен, мисалы үчүн. Андай зар экенсиң, эмне кылып отурасың бул жерде? Кетпейсиң ошол жакка. Ыктыяр өзүмдө болсо гана, ушинтип силерге илимимди кор кылып жүрөт белем. Бошотушпай атпайбы бул жерден? Болду, бүттү. Осмон ишин бүтүп, сандыгын жаба баштады. Ушул учурда Зулайка анын аппак талысынын алакандай жерин жапкан кандын тагын көрүп калды. Ботом, далың эмне кан болгон? Деди ал. Деп койду Осмон. Жанагы отунчу Алишер балтасы менен бир колун билегине чейин үзө чаап алыптыр. Ошону таңгамын. Койчу, деп Зулайка үрөйү уча түштү. Жаңылдын да ичи ачышып калды. Кел атсам, бирөө жараланган аюудай өкүрүп атат. Чуркап барсам отунчу. Өзү бир жерде туйлап жатат. Колун ары жакта, аппак чөптүн арасында сараңдап бийлеп жүрөт. Ой Кудай-ай, деди Зулайка, жүзү тырышып. Болуптур эмесе, жакшы калгыла, деп фельдшер ордунан турду. Ушул учурда токойдун ичин жаңыртып, балтанын үнү угулду. Баарысы тыңшап калды. Осмон, ыманыңды жутупсуң, деди Зулайка, Осмонго ачууланып. Жигит өлөйүн, деди тигил. Кайсар неме да, бир колдо иштеп жатат. Ошентти да басып кетти. Зулайка менен жаңыл үн сөзсүз диктешип отуруп калышты. Мына ушу тапта кокусунан жаңылдын башына кокуй, бул баягы чоң энем менен Алишер сөз кылган Зулайка турбайбы? Деген ой келе түштү. Ошундан улам Зулайканы мурдагыдан кызыгуураак карай баштады. Жүрчү, барып көрүп келели, деп калды Зулайка аңгыча. Кызым, сен үкөңдү ойнотуп турчу. Экөө балтанын үнүн ээрчип жүрүп отурушту. Коюу бадалдарды аралап өтүштү. Алдыларынан суусар качырышты, саз кечишти. Акырында бир кызыл жарды кыялап түшүп барышып, Алишердин алдынан чыгышты. Алишер куурап калган бир жоон жаңгакты жыгып алып, анын шактарын бутап атыптыр. Эки колу тең соп-соо экен. Алданыппыз, деди Зулайка көрүп эле. Эмне үчүн ал калп айтат? Деп таң калды жаңыл. Азыр билебиз. Де Алишер. Деп атам, деди Алишер, ишин токтотуп. Келгиле. Билесиңби, биздин эмне үчүн келгенибизди? Алишер ийинин кошуруп, жылмайып койду да, жеңи менен маңдай терин арчый баштады. Осмондун эмне үчүн далы сыккан болуп жүргөнүн билгени келдик. Алишер дагы жылмайды. Бирок бул жолу анын жүзү жийиркеништүү жыйрылып алды. Мен колумдагы кекилик менен бир койдум, деди анан. Эмне үчүн? Зулайка көрдүңбү дегендей жаңылга ишарат кылып койду. Алишер жооп бериштен алдың жаңылга бир карап алды. Сени сержант Серкебаевдин идарасына барып жүрөт деп атпайбы? Зулайка дароо мисирейе түшүп, итиркейи келип алды. Бирок ошол замат жаңылды бир карап коюп, кайра жасалма жайдарланып, эчтеке болбогонсуп калды. Сенин буга эмне үчүн күйөт? Деди ал, кыткылыктап күлүп. Алишер жаңылдан корунуп, түз жооп бере албастан тескери бурулду да ишине киришти. Токойдо кайрадан балтанын үнү жаңыра баштады. Кеттик, деди Зулайка. Эми мунан сөз чыгара албайсың. Жаңыл негедир Алишерди аяп, Зулайканын жоругун анча жактырбай, аны кыңырылган түрдө ээрчиди. Көп узабай эле токтоп, эми мен энемди издейм, деп шылтоо кылды. Энеңди эми үйдөн табасың, деди Зулайка. Андан көрү азыр кырманга барып, терген жаңгагыңды өткөр дагы үйүңө кет. Кырман каерде? Мына, ушул сокма менен бара берсең, өзүнөн чыгасың. Макул, рахмат.
Кырман токойдун ачык, күнөстүү жеринде экен. Тегерек, кең аянтта сап-сары болуп жаңгак кургап жатат. Кургагандарын ар жерге дөбө-дөбө кылып үйүп коюшуптур. Кырманда эки эле киши көрүнөт. Бирөө жыгач күрөк менен жайылган жаңгакты аралаштырып жүрөт. Экинчиси кырмандын ортосуна коюлган оор таразанын четине эс алып отурат. Отурганы Айдар болуп чыкты. Ал жаңылды тааный коюп, куду эски таанышын көргөндөй жылмайып ордунан турду. «О, келип эле ишке кириштиңби?» деди ал жаңылдын ийининен калтаны ала коюп. «Ананчы?» деди жаңыл да жылмайып. «Акыры ушул жерде жашап, иштей турган болгондон кийин уф, чарчап кеттим». Айдар калтаны таразага тарта баштады. «Эмне, терген жаңгакты кабыл алышта сенин милдетиңби?» деп сурады жаңыл. Бул жерде менден башка токойчу жок, деди Айдар кичине мактанган түр менен. 8 кило териптирсиз. 2 сом 40 тыйын. 2 сом 40 тыйының эмне? Сенин эмгек акың? Айдар анын терген жаңгагын кырманга төгүп, калтасын бошотуп берди. Кийин таразанын четине отура калып, калың дептерине бир нерселерди жаза баштады. «Бул жерге кол кой», деди жазып бүтүп. Жаңыл анын көрсөткөн жерине кол койду. Айдар ошол эле замат жанындагы сандыгын ачып, анын акчасын санап берди. «Чынымды айтсам, кичине тартынып турам», деди жаңыл, акчаны ала бербей. Ал, деди Айдар. «Чоң энеңе кант, чай сатып барып бересиң». Анан жаңылдын макулдугун күтпөй эле акчаны анын калтасына таштап койду. «Жакшына жигит экен», деп көңүлүнөн өткөрдү жаңыл. Сулуу, эстүү. «Болуптур эмесе, мен үйгө барайын», деди ал. Токтой турчу, мен сени өзүмдүн атайынем менен тааныштырып коеюн», деп калды Айдар күтпөгөн жерден. Жаңыл аң-таң болуп, эки жагын карана берип, кырманга карай келаткан аял менен эркектин жана аларды ээрчиген бир короо жаш балдарды көрдү. Баарысынын көтөргөн турбо, куржундары бар. Алар жаңылды таңыркай караганча жакындап келишти да, көтөргөн жаңгактарын бир-бирден таразага кое башташты. «Ата, апа», деди ушул тапта Айдар, эркек менен аялга кайрылып. «Бул кыз бая мен айткан киндигенемдин небереси». «Айланып кетейин, ушундайбы? Келчү, өйүп коеюн», деди аял биринчи болуп. Ал жаңылдын башын эңип, чекесинен өйүп койду. «Жылдызың ысык экен, садаган кетейин. Барган жериңден бак табылайым». «Жаш кезимде мен сенин атаң менен ынак дос элем», деди эркек да. «Экөөбүз үйлөнүп, бала чакалуу болсок, бири-бирибизге куда түшөбүз деп ант беришкен элек. Насип экен, атаң үйлөнгөнчө болбой эле шаарга кетип калып, ошол бойдон кайтып келбей койду. Мына, эми мен анын кызын, сени көрүп отурам». Жаңыл кичине уялып, ордунда ойдолоктоп калды. «Булар болсо менин карындаш инилерим. Деп калды Айдар, жаңылды кызыгып карап турушкан балдарга ишарат кылып. Жаңыл өзүн ороп турушкан бул жаңы тааныштарына кандайча мамиле кылышты билбей, башын гана ийкеңдетип жылмайып тура берди. Акырында оңтойсуздуктан кутулуш үчүн «Эмесе мен кетейин», деп шашып-пушуп жолго түштү. «Жакшы калыңыздар». «Жакшы бар кагылайын, жакшы бара кой», деди аял. «Үйүңө барсаң, мына жолго сал», деп кыйкырды Айдар. Жаңыл анын көрсөткөн жолуна бурулду. Баарысы анын артынан жактыра карап, сөз кылып калышканса да. «Кандай жакшы кишилер», деп баратты жаңылдын өзү да. «Мен өткөч, ак көңүл». Барып ал бир ажайып 3 үйдүн алдынан чыкты. Үйлөр катар жана жакын-жакын түшүптүр. Үчөө тең кичине-кичине, дуалдары ап-апак, там баштары кып-кызыл. Баарынан кызыгы азыр 3 киши 3 тамды актап жатат. Кишилер да окшош, баарысы жашыл желек кийип алышкан. Жаңыл биринчи үйдүн маңдайына келип, анын эшигинен медпункт деген жазууну окуп, актап аткан кишиси Осмон фельдшер экенин тааныды. Сенсиңби? Деди. Осмон да аны көрүп. Ап-апак эле турган үйдү эмне үчүн актап атасыз? Деп сурады жаңыл кызыгып. Бекерчиликтен, деди. Бир иш кылыш керек да. Жаңыл жылмайып коюп
нары басты. Экинчи үйдүн эшигинде милиция деген жазуусу бар экен. Жаңыл үйдү актап аткан кишиге салам берди. Деңиз. Тигил 40 жаштарга барып калган, чычайган муруттары бар адам болуп чыкты. Ал дароо ишин токтотуп, Жаңылды көздөй басса болобу. Милициянын сержанты Серкебаев, деди ал, Жаңылга чест берип. Кулак сизде, гражданка. Саламатсызбы, деди Жаңыл, башка эмне дээрин билбей. Саламатчылык. Кандай арыз муңуңуз бар? Эч кандай, деди Жаңыл жылмайып. Кызык, үйүңүз аппак эле экен? Кыларга иш жок. Кантип, сиз үчүн делеби? Менин милдетим тартипти сакташ, законду кармаш. А бул жерде тилекке каршы тартип менен законду бузушка чололор тийбейт. Кантип эле? Кур дегенде мас киши болуш керек да. Тилекке каршы жок, деди сержант үшкүрөп. Бирок ошол замат эстей койду. Астафурла, бир отунчу бар, Алишер аты. Ошол гана кез-кез ичип коет. Бирок аны алып келип камашка уруксат эмес. Эмне үчүн? Лесхоздун эң жакшы көргөн отунчусу. Лесхоз районго 2000 кубометр отун тапшырса, ошонун жарымын Алишер даярдайт. Иштемчил жигит. Албетте, мындай адамын лесхоз милицияга бербейт да. Ушундай карындашым. Бул жерде милиционер болуп иштеген адам жарыбайт. Түшүнбөдүм. Сиз эмне кылмыштын жоктугуна наразы болуп атасызбы? Ананчы, милиция кылмыш менен милицияда. Кылмыш жок болсо, милициянын эмне кереги бар? Кылмыш бар жерде милициянын баркы бар. Кылмыш жок жерде ага эч ким карабайт. Мына, мисал үчүн мени алалы. Бул жердин калкы мени бекерчи, арам тамак деп жаман көрүшөт. Бир чети алардыкы да туура. Өкмөттүн берген айлыгын алыштан башка эч иш кылбайм. Келгениме мына 15 жыл болуп баратат. Бир кылмышкер кармап, камай элекмин. Мына улак үй, сержант өзүнүн милициясын көрсөтүп койду. Менин ишканам. Кылмышкердин түрмөсү. Жүрсөң көрсөтөйүн. Жаңыл анын көңүлүнөн өтө албай ээрчип алды. Үйдүн ичи чын эле тең ортосунан экиге бөлүнүп коюптур. Кире беришинде стол жана бир скамейка бар. Решетканын артында болсо жалгыз темир кроваттан башка эч нерсе жок. Ырас, кроваттын үстүндө төшөнчү жатат. Буттарында милициянын формасы илинип турат. Мына, деди сержант Серкебаев. Закон боюнча решетканын бери жагы меники, нары жагы кылмышкердики болуш керек эле. Иш жүзүндө кандай? Иш жүзүндө экөө тең мага таандык. Кроватка жатам, турам, столго отуруп, мени башка жакка которгула деп районго, областка арыз жазам. Кызык, деди Жаңыл, ого бетер таң калып. Ушундай жерден кеткиңиз келеби? Кылмыш жок болуп, түшүгүңүз аз болсо, кайра жакшы эмеспи? Жаңылышасыз, айым кыз. Жана эле айтпадымбы? Милиция кылмыш менен милиция деп. Кылмыш болбосо, милиционер өспөйт. Мына, мени көрбөйсүңбү? 15 жыл болду ушул жерге келгениме. Сержант элем, сержант бойдон жүрөм. Буга ким күнөөлүү? Албетте, кылмыштын жоктугу. Кылмыш болсо, мен аны жасаган кишини таап, закондун колуна тапшырып, көзгө көрүнмөкмүн. Чиним жогоруламак, айлыгым көбөймөк. Түшүндүм, деди Жаңыл ойго батып. Эчтеке эмес, деп жубатты өзүн өзү сержант. Бир айдан кийин областтан акыркы арызыма жооп алам. Бул жолу сөзсүз сенин пайдаңа чечилет деп жатышат райондогу тааныштарым. Кудай буюрса, эмки айда бул жерде менин издерим гана калат. Жаңыл буга эчтеке дебестен башын ийкеңдетип коюп эшикке чыкты. Эшиктин оозунда 5 кой туруптур. Менин койлорум, деди сержант Серкебаев. Бай турбайсызбы? Деди Жаңыл, бир нерсе деш үчүн гана. 6 болуучу, бирөөнү акчага айлантып, арызга кошуп, областка жөнөтүп жибергенмин. Дагы бирөөнүн ушул жерден кетип калышыма жардам болор бекен деп, Кудайдын жолуна Кудай айтып койдум. Кетип баратканымда бул жерликтерге таштап кетем. Союп жешип, менин ичимдин ийгилигин тилешип, дуа кылып коюшсун. Барган сайын сержант Жаңылга жакпай баратты. Анын алдынан батыраак кеткиси келди. Жакшы калыңыз, деди да жолго түштү. Жакшы бар.
деди Серкебаев, анын кетип баратканына кыңырылгандай түр менен. Айтмакчы, карындашым, ким болосуң? Каяктан каякка баратасың? Жаңыл сизге мунун эмне кереги бар деп айткысы келбеди. Бирок өзүнөн улуу кишинин көңүлүнө азар бергиси келбеди. Мен Фрунзеден келдим. Аяк кыз кемпирдин небереси болом. Деп калды сержант кызыгуу менен. Фрунзеде менин бир досум жашайт. Азыр ал милициянын подполковниги болуп калды. Жаңыл анын сөзүн аягына чейин тыңшабастан 3-чү үй тарапка басып кетти. 3-чү үйдүн эшигинде универмаг деген жазуу бар экен. Үйдү актап аткан неме болду болбоду магазинчи деп чечти Жаңыл. Магазинчи жаш жигит болуп чыкты. Келиңиз, деди ал элпектик менен. Куду кадырлуу мейманын тосуп жаткансып. Мен эртең менен эле укканмын сиздин келгениңизди. Кана, ичкери кирели. Жаңыл өзү да магазинге кирип өтөм деп келаткан. Ал кирди. Магазин кичине көрүнгөнү менен ичинде түрдүү түмөн жакшы буюмдар бар экен. Жаңыл басып келип, костюмдардын бирөөн кармап калды. Эмне, ошол костюмду берейинби? Деп сурады сатуучу. Шашып-пушуп прилавкасынын ар жагына өтүп. Жок, бул костюм биздин бул жерге кийгенге жарашпайт, деди Жаңыл сатуучуга эмес, өзүн өзү кандайдыр рахат менен. Мындай кийимди шаардыктарга кут кылсын, мага чай, кант бериңиз. Дүкөнчү Жаңылдын сунган акчасына чай, кант алып берди. Дагы эмне берейин? Тиш жугуч. Тиш жугуч бизде болбойт, деди дүкөнчү, күнөөкөр кишиче жылмайып. Жаңыл буга таң калды. Эмне үчүн? Биз тишибизди алма жеп эле тазалап алабыз. Алма тишти жакшы агартат. Кызык экен, деди Жаңыл жылмайып. Бирок алма дайым эле болуп турбайт да. Мисалы үчүн жазында. Аны каяктан таап жейсиңер? Бариктердин астынан, деди магазинчи. Кар кетер замат биз кайрадан колубузга коржун, калта алып, күзүндө терилбей калган алма, жаңгактарды терип киребиз. Кээде алма, кээде жаңгактарга аралаш түркүн түстөгү алчаларда учурап калат. Мен бул жөнүндө уккан эмес элем, деди Жаңыл дагы жылмайып. Калп айтат, чоң энеси айтып берген эле. Ушу тапта кокусунан бооруна сатылчу баасы иленген коляскалардын бирөөнөн наристе баланын ыйы чыгып калды. Жаңыл чочуп кетти. Менин кызым ойгонду, деп коюп, дүкөнчү коляскага чуркап барды. Апасы жаңгак терип жүрөт, деди анан, актанган түр менен. Деди да Жаңыл эшикке карай басты. Айтып коюңузчу, мен өзүбүздүн үйгө кантип барсам болот? Эшикке чыгып туруп, сол жакка кеткен сокмо жолго түшүңүз, деди дүкөнчү. Бара берсеңиз, шаркыратманын үнүн угасыз. Рахмат, жакшы калыңыз. Жакшы барыңыз, кирип туруңуз. Фельдшер менен милиционерге караганда дүкөнчү мага көбүрөөк жакты деп жыйынтык чыгарды. Жаңыл өзүнчө кетип баратып. Үйгө жеткенче кечкирип калды. Энеси эшигинин алдында эчкилерин саап атыптыр. Мен кагылайын, ысыгында ичип ал, деди ал. Башка кеп сөзгө келбестен ага эртең мененки кара кесени сунуп. Кам сүт ичкенге Жаңыл кыйла көнүп калыптыр. Ал кеседеги сүттүн баарын ичип, дагы тамшанып койду. Кийин энеси экөө жер тепкичтер менен жогору үйлөрүнө көтөрүлдү. Үйдүн ичи капкараңгы экен. Жаңыл босогого келип тайсалдап туруп калды. Чырактын майы түгөнүп калыптыр, деди энеси, өзү биринчи болуп босогону аттап. Эчтеке эмес, азыр ай чыгат. Кире бер. Жаңыл кирээрин кирип алып, бирок эчтекени көрбөй, бөлмөнүн ортосунда селейип туруп калды. Ошол замат анын кулагын бирөө чертип кеткенсиде. Жаңыл кыйкырып жиберип, энесин кучактап калды. Ой ботом, эмне болуп кетти каралдым, деди. Энеси да чочуп. Кулагымды бирөө чертти го. Энеси күлүп койду. Ой каралдым, коркпо кызым, деди анан. Булар менин жарганаттарым. Сени менен амандашып атат. Кел, отур, оокат ичебиз. Сен эшикти кара, көзүң батыраак канагат. Чын эле, ачык турган эшикти карап, Жаңыл андан учуп кирип, учуп чыгып жаткан көп сандаган жарганаттарды көрдү. Эми аларды өз көзү менен көргөндөн кийин алардан өзүн коргоп, турган жерине бүжүрө отуруп калды. Бат эле көздөрү да караңгылыкка көнүгүшүп,
алдына коюлган нанды, кекиликтин этин, алма, алча жана жүзүм сыяктуу мөмөлөрдү даана ажырата баштады. Оокаттанып бүтүшкөнгө чейин айда чыгып, төшөктөрүн айдын нурунда салып жатышты. Жатаардын алдында энеси негедир босогонун алдында күймөнүп калды. Эмне кылып атасың, эне? Деп сурады жаңыл, анын кыймыл аракетине түшүнө албай. Мен жайын кышын эшикти ачып коюп уктайм, деди энеси, өз төшөгүнө басып келип. Ошондуктан уктап атканда үйгө ит куш кирип келбесин деп астанага аркан тартып, ага жем салып коем. Бул да бир жаңылык эле. Жаңыл өзүнчө жылмайып койду. Жакшы түш көрүп жат, эне. Рахмат кагылайын. Жакшы түш көрүп жат, кулунум. Терезеден, эшиктен айдын нуру төгүлүп турду. Анын жарыгында жарганаттар бирде үйгө, бирде тышка карай каршы-терше зыпылдап учуп жүрүштү. Эшиктен көрүнгөн токойдун 4 бурчтуу тилкеси айдын нуруна көшүлүп, үргүлөп турат. Мемиреген тынчтыкта шаркыратма гүрөлдөйт. Жаңыл кыйлага чейин уйгу-туйгу учушкан жарганаттарды карап жатып, акырында уктап кетти. Ошо уктап баратып, уйку соодо Арстандын арылдаган үнүн угуп калды. Анын көздөрү пар ачылып, ордунан секирип турду. Караса, чын эле босогого Арстандын айбаттуу көлөкөсү түшүп туруптур. Эне деп кыйкырып жиберди ал. Коркпо, деди энеси, камырабай гана. Ал Арстан күн сайын келет. Бирок аркандан аттай өтө албай, туруп кайра кетет. Сенин астыңдагы талпак ушул таалайсыздын жубайынын териси болот. Чоң атаң раматылык өлөр жылы атып келди эле. Мына, чоң атаңдын өлгөнүнө быйыл 9 жыл толот. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бул байкуш ашык карып ар түнүн мага бир жолу келип кетет. Мунун жамандык кылайын деген деле ою жок. Раматылык жолдошунун кебете кешпирин көрүп, анын арбагы менен тилсиз сүйлөшүп гана кайра кетип жүрөт. Бейкапар уктай бер, жылдызым. Бирок жаңыл уктай албай койду. Ал баарын унутуп коюп, Арстандын көлөкөсүн карап жатып калды. Арстандын көлөкөсү босогону бойлоп тура берди. Арстан өзү түк көрүнгөн жок. Ай кызым, сен эмне, дагы эле уктай элексиңби? Деди энеси бир маалда башын көтөрүп. Эчтеке эмес, 1-2 жумадан кийин көнүп кетесиң. Ырас, 1-2 жумадан кийин ал Арстанга үйрөнүп калды. Бирок ошол түнү таң атканга чейин да уктай алган жок. Чексиз токой көшөрүп турат. Бир айдын ичинде анын бариктери текшигүүлүп, боп-боз болуп жылаңаштанып алды. Эми анын арбайган шактарында ар түркүн канаттуулардын эсепсиз көө уялары гана карарат. Жер бетинде болсо мурдагыдан казан калыңдады. Анын арасындагы жаңгак азайып, эл жаңгак тергени кыштактан узак жактарга кетишүү болду. Бүгүн жаңыл ушунчалык алыс кетти. Азыр өзүнүн кайерде жүргөнүн да жакшы биле албай жатат. Жакып элинде эч ким көрүнбөйт, эч кандай шоокум угулбайт. Бир маалда гана күкүктүн үнү угулуп калды. Күкүк, күкүк, күкүк. Жымжырт турган токойдо анын үнү кандайдыр жалгызсырап аянычтуу чыкты. Жаңыл энесинен уккан легенданы эстеди. Куу арча башын сактаган күкүк, куйругун күнгө кактаган күкүк, деп урдады ал легенданын ырынан. Күкүк, күкүк, күкүк деп жооп болду күкүктөн. Жаңыл жылмайып коюп дагы улады. Карагай башын сактаган күкүк, канатын күнгө кактаган күкүк. Күкүк, күкүк, күкүк. Жаңылдын көңүлү куунак боло түштү. Ээн токойду адашып жүрүп, кокусунан өз курбусунун абазын уккандай болуп кетти. Күкүктүн өзүн көргүсү келди. Жаңгагын анда-санда тергенче күкүктүн үнү келип жаткан жакка жөнөдү. Бирок эми күкүк сайрабай калды. Күкүк деп чакырды жаңыл. Күкүк деп жооп болду. Бирок бул жолку үн күкүктүкүнө анча окшой бербеди.
Жаңыл бурулуп карап, өзүнө карай күлүп келаткан Айдарды көрдү. Айдар формасынын үстүнөн боосу узун сумкасын алыптыр. Чоң-чоң өтүк кийген буттары калың бариктерди шилеп шоокум чыгарат. «Ой, сен белең», деди Жаңыл жайдары түрменен. «Сүйүнчү», деди Айдар, башка сөзгө келбей. «Жаңак планын толтурдук». «Я, рас элеби? Азыр мен акыркы машинаны жүктөп берип келатам». Жакшы болгон турбайбы? Эми мына бул калтадагы жаңакты пландан тышкары деген эсепке кошобуз. Билдиңби?» Айдар азилдешип, Жаңылдын калтасын бир муштады. «Билдим», деп Жаңыл да сөөмөй менен Айдардын мурдун басып койду. «Кел эме, ошол үчүн кичине эс алып алалы». «Кел». Отурушкандан кийин Айдар чөнтөгүнөн 2 алма алып чыгып, бирөөн Жаңылга берди. «Алма жейсиңби? Жолдон келатып үзүп алдым». «Рахмат». Экөө тең качыратып алмаларын жеп киришти. Экөө тең бири-бирин тигиле тиктешип, өздөрүнчө эле мулуңдап күлүп коюшту. Бир айдын ичинде аралары жакындап, ынак болуп калышты. «Жаңыл», деди Айдар бир пастан кийин. Деди Жаңыл. «Бир сөз айтсам, тарынбайсыңбы?» «Кандай сөз?» «Кандай десем, мен сени жакшы көрөм деген сөз». «Жинди», деди Жаңыл, ыраазычылык менен жылмайып. «Ушундай сөзгө да киши таарынчу эле. Айта бер». «Мен сени жакшы көрөм». «Мен дагы». «Мен сени өпкүм келип турат». Чын эле баягыдан анын көздөрү бозоруп, эриндери билинер-билинбес дирилдеп алыптыр. «Өбө бер», деди Жаңыл. Айдар аны эңип, чекесинен өбүп койду. «Мен кинодогудай өпкөндү жакшы көрөм». «Кинодо кандай өбөт?» «Мындай». Жаңыл Айдардын мойнунан кучактап, анын эриндеринен узакка өбүп алды. «Кинодо жакшы өбөт экен», дейди Айдар, энтиге дем алып. «Келчи, мен да өбүп көрөйүн да». Бул жолу экөө өбүшкөн бойдон жерге сулап түшүштү. Ушул учурда бариктер шартылдап калды. Жаңыл көз кыйыгы менен карап, узагыраакта өтүп бараткан Осмонду көрдү. Осмон баягыдай эле ак желекчен, колунда сандыкчасы бар. Жаңыл секирип турмакчы болду эле, Айдар аны кучагынан бошотпой койду. Ал бизди көрбөйт». Ырас эле, Осмон аларды көрбөстөн жандап өтүп кетти. Экөө дагы өбүшүп кирди. «Мен сага үйлөнгүм келет», деди Айдар, үнү толкундап. «Сен мага тиесиңби?» «Тием», деди Жаңыл да. Дагы бири-бирине жабышып калышты. Астыларында бариктер шуудура батты. Жок, деди Жаңыл, өзүн Айдардын колунан коруп. «Кийин, никеден кийин». «Мен бүгүн эле атам менен апама айтам. Киндиген эме барып, той жөнүндө сүйлөшүшсүн», деди Айдар. «Мейли, айт», деди Жаңыл алсыз үн менен. «Бүгүн эле, буюрса бүгүн эле». Жок, азыр эле». Айдар ордунан чапчып турду. «Атам менен апам тигил жакта жаңгак терип жүрүшөт. Мен аларды таап, айтып, анан кайрасага келем. Сен ушул ортолордо болосуңбу?» «Токточу», деди Жаңыл жооп бериштин ордуна. «Кокус, ата-энең макул болбой койсочу». «Эмне үчүн макул болбойт?» «Мен шаардыкмын да. А силер шаардан келгендерди анча жактырбайт окшойсуңар». «Жок, сен өзүңдү фельдшер менен сержантка теңебегин. Сен таптакыр башка шаардыксың. Сени ким болсо да жакшы көрөт». Ошентти да Айдар чуркап кетти. Жаңыл да өйдө болду. Ушу тапта жакын жерден чөп жүктөлгөн 3 эшек өтүп калды. Үчөөнүн үстүндө 3 жаш бала баратат. Жаңыл чачтарына жабышкан чөп чарды күйгөнчө аларды жылмая карап узатып калды. Кийин көңүлү куунак түрдө ордунан секирип туруп, кайрадан жаңгагын терип кирди. Бир пастан кийин ал бир сокмо жолго туш келди. А сокмо жолдо болсо 5 коюн алдына салып алып, сержант Серкебаев келатыптыр. Ийининде куржун, колунда таяк, а өзү көңүлдүү түрдө ырдап келатат.
Эхей, байтак жол, байтак жолдо көч келет. Байтал минген кыз келет, эки бети алмадай, күйүп жаным калбадай. Жаңылга анын ырыда, ырдаганы да кызык көрүнүп, шыңкылдап күлүп жиберди. Сержант чочуп кетти. Эки жагын каранып калды. Сенсиңби жаңыл? Деди. Анан жаңылды көрүп, кубанган түрменен мас экен көрсө. Кана эмесе бир куттуу болсун айтып кой. Сержант Серкебаев Ош шаарына кетип баратат. Кут болсун, жолдош сержант, деди жаңыл. Эми Кудай буйурса, сержант атымдан кутулам го. Буйурса мындан ары өзүмдү жолдош кенже лейтенант, жолдош капитан, жолдош майор, жолдош подполковник, жолдош... Сержанттын деми кыстыгып, шашып-пушуп, жакасынын топчусун чечип калды. Полковник, деп ал үчүн жаңыл улап койду. Ооба, жолдош полковник дедиртем. Сержант ыктытып алды. Эмне экен? Деди жаңыл. Шаардын шартында бул тилегиңиз орундалышы ыктымал? Оозуңа май, карындашым. Айтмакчы, коюңуздун бирөөн Кудай айтпадыңыз беле? Деди жаңыл, койлордун саны азайбаганын көрүп. Таштабаптырсыз го? Деп сержант колун шилтеди. Таштасам алышпай коюшту. Биз арамдан табылган кой этин жебейбиз дешет. Мен жалынганым жок. Кайыр. Сержант Серкебаев басып кетти. Арыраак баргандан кийин кайрадан ырын баштады. Эй, байтак жол, байтак жолдо көч келет. Жаңыл жылмайып койду да, жолду кесип өтүп жаңак терип калды. Көп өтпөй ал бариктердин шыртылдаганын укту. Караса, маңдай тарабынан наристе кызын аркасына таңып алып, улуу кызын ээрчитип Зулайка келатыптыр. Улуу кызынын экөөнүн колдорунда жаңак терген калталары бар. Ай, Алишерди көрдүңбү? Деп кыйкырды ал, узактан эле, арыбай Эсенбидештин ордуна. Жок, деди жаңыл. Анан ойлонуп туруп кошуп койду. Сержант Серкебаевди көрдүм. Өлүгүңдү көрөйүн ошонун. Кетти ал. Бирок жөн кетпестен менин Алишеримди мас кылып коюп кетиптир. Үйүң күйгүр. Мына эмесе, деди жаңыл, таң калып. Качандан бери Алишер мунук болуп калган? Зулайка жакын келип жерге отура кетти. Офи, каякта жүрөт болду экен эми. Мас болсо жаткандыр да бир жерде өзүм билбей, деди жаңыл, анын жанына отура берип. Сен али Алишердин пейилин биле элек экенсиң. Алишер мас болсо кутурган буурага окшоп калат. Көзүнө көрүнгөн кишини качырып сала берет. Мунусу жаман экен, деп койду жаңыл, жактырбай. Бир жиндилик кылып, киндигенемин каарына калбагай эле. Менин коркконум эле ушул. Ачууң эне эмне кылмак эле? Кокуй, ал кишинин ачуусу келбесин. Ачуусу келсе барбы? Кудай анын бетин ары кылсын, эч кимди аябайт. Мен сага бир мисал айтып берейин. Ушул Алишер баласы менин тоюм түшүп жатканда соп-соо эле туруп, менин күйөөмдү минип келген атын союп таштаган. Мына ошондо киндигенем Алишерди алдына салып айдап барып, бир күн кечке шаркыратманын астына тургузуп койгон. Коюңузчу, деп жиберди жаңыл. Ооруп калбайбы киши? Ооруду албетте. Бирок киндигенем өзү эмчи домчу эмеспи? Ар түрдүү дары-дармектерди ичирип, шыбап жүрүп, бир айдын ичинде кайра айыктырып алды. Ошондон бери мен киндигенемден корком. Экөө сүйлөшкөнчө Зулайканын кызы Жакабелден бүлдүркөн терип келип, апасы менен жаңылды сыйлап калды. Айтыңызчы, Зулайка же, деди жаңыл, бүлдүркөн жегенче. Алишер акем эмне үчүн сиздин күйөөңүздүн атын союп жүрөт? Ой, кызганып, деди Зулайка жылмайып. Ал мен алам деп жүргөн. Бирок менин атам өз билгенин кылып, Ошто жашаган бир алыскы жээнине берип жиберген. Ушундай. Ал мени жакшы көрөт. Сизчи? Мен дагы, Зулайка молуюп койду. Эми биз баш кошобуз, Кудай буйурса. Кечинде экөөбүз ушинтип убадалашканбыз. Бүгүн эртең менен киндигенем биздин үйгө барыптыр.
Атам менен апам менин көзүмчө макулдугун беришти. Мен азыр Алишерди таап, ошол кабарды сүйүнчүлөйүн десем, ал жок. Жанагы жер жуткур сержанттын кылганы да. Мейли, эчтеке эмес. Бул анын акыркы жолу ичиши. Мындан ары ичире турган киши да жок. Болсо да мен буга жол бербеймин. Ай кояй, жарык жаанда мен аны издеп табайын. Жүр, кызым, жүрөгөй, кеттик. Зулайка ордунан туруп, балдары менен жөнөп калды. Жаңыл алардын артынан ыраазы боло карап турду да, анан ишине киришти. Бул ортонун жаңгагы суюк экен. Ал бариктерди шуудуратып отуруп, улам алыстап кете берди. Бир маалда ал бир ажайып булакка туш келди. Булак бир тарбайган картаң алчанын түбүнөн оргуштап чыгып, ак жана кара кайыңдар каптаган жайык кокту менен ылдый агып келип жатат. Булактын үстүнөн булуу көтөрүлүп турат. Жаңыл колун салса жылуу экен. А мезгил кеч күз эле. Ой укмуш, деди Жаңыл таңданып. Ал бир пас булакты суктанып карап туруп, кокусунан киринип алгысы келип кетти. Шаардан чыккандан бери кирин элек болчу. Эки жагын караса эч ким көрүнбөдү. Нары бери чечине салып, булактын кайнап турган көзүнө чалкасынан түшүп жатып калды. Далысы майда шагылга ыкшалып, жаш сулуу денесин жылуу суу каптады. Жаңылдын жаны жыргай түштү. Ал көпкө чейин үстүндөгү алчанын сап-сары бариктери менен жалтыраган тунук мөмөлөрүн карап, жүзүн аптапка тосуп ырахаттанып жатты. Бир маалда анын көздөрү өзүнөн бир карыш жерде турган гүлдүү чөпкө урунду. Бул жердегилер муну самын чөп дешсе керек эле. Жаңыл өйдө болуп, чөптү үздү да денесин жышый баштады. Чын эле чөп көбүрүп чыкты. Мына, деп койду Жаңыл өз табылгасына кубанып. Ушу тапта кокусунан кургак чырпыктын кырс этип сынганы угулду. Жаңыл селт этип карай берип, үрөйү учуп кетти. Кып-кызыл болуп бышып турган коюу ит муруттардын арасынан отунчу Алишер карап турат. Белинде чылбыр, ийнинде балта, өзү өлгөнчө мас, шилекейи куюлуп, көздөрү жанып, эки аттап жетип келип басып калчудай түрү бар. Жаңыл жанынын барынча чыңырып жиберип, өз кийимдерине барып жабышты. Бирок Алишер аны таң калтырды. Ал өзү Жаңылдан бетер коркуп кетти. Чымын куюн болуп качып жөнөсө болобу? Жаңыл анын артынан көпкө чейин селейип карап калды. Жок, деди. Анан ал өзүнчө молуюп. Биздин бул жерде мындай ишке барыша албайт. Эң эле жаман деген кишибиз дагы, деп койду. Ал кийинип бүтүп калганда кокусунан узактан Айдардын кыйкырыгы угулду. Жаңыл! Жаңыл! Үндүн бир кубанычы бардай сезилди. Жаңыл дароо жооп берди. Оо! Айдар жоголуп кетти. Кыйладан кийин дагы кыйкырды. Бул жолу үнү жакындан чыкты. Жаңыл туруп караса, Айдар бирде көлөкөгө кире калып, бирде күнөскө чыга калып, жоон, сейрек тарактардын арасында элес буластап чуркап келатыптыр. Анын бир жакшылык кабары бар эле. Жаңыл да чыдап тура албастан калтасын алып, аны отурлай чуркады. Экөө ак чөп баскан күнөстүү ачык жерде бири-бирине жетишти. Жаңыл, деди Айдар, энтиге дем алып. Экөө тең ушунчалык сүйүнүп кетишти. Апам бечара көзүнө жаш алып жиберди. Айдар, деди Жаңыл, Айдардын боюна боюн таштап. Ошол замат Айдардын арт жагында өскүлөң чөптүн арасында секириктеп качып бараткан кып-кызыл эликти көрүп калды. Телефон мына ушул жерде зыңгырады. Жаңыл чочуп кетти. Бирок кыйлага чейин өзүнө келе алган жок. Телефон удаа-удаасы менен зыңгырап атты. Ай элик качып кете берди. Акырында элик көздөн кайын болду. Жаңыл бир паска кара аппаратты мелтиреп карап отуруп, анан гана трубкага колун сунду. Алло, Жаңыл, сенсиңби? Ошол. Жаңылдын жүрөгү туйлап кетти. Бирок өзүн колго алып, салмак менен жооп берди. Ооба. Салам. Сен эмне, тааныбай атасыңбы? Мен Искендермин. Искендер болсоң эмне кыл дейсиң? Искендер үн чыкпай калды. Өчөшүп, трубканы коюп коебу деп Жаңыл коркуп турду. Жаңыл, мен сени көргүм келип атат. Кудайга шүгүр, деди ичинен Жаңыл.
бирок унчукпады. Бир келип кетчи. Жаңыл адегенде жок деп, же дагы унчукпай коюп сынагысы келди. Бирок каадаланам деп ачуусуна тыйып алыштан коркту. Макул, бирок иштен кийин, деп жооп берди шондуктан. Жок, азыр келчи, деди Искендер. Айта турган зарыл сөзүм бар эле. Жаңыл саатын карады. Макул, деди анан. Бирок айтып коеюн, 5 минутка барам. Ал трубканы коюп, шашып-бушуп кийине баштады. Тфу, деди ал. Бат эле таарынычы жазылып, макул боло койгонуна кыжыры келип. Аптека менен зоология музейинин аралыгы 1 чакырым жер эле. Жаңыл желип жортуп өттү бул аралыкты. Бирок музейге энтиккен бойдон кирип барбас үчүн эшиктин оозунда демин кичине соотуп туруп анан кирди. Искендер музейде кеп жасоочу болуп иштейт. Анын өзүнүн бир кең бөлмөсү бар. Бул бөлмөгө кириш үчүн экспонаттар коюлган чоң зал аркылуу өтүшү керек. Адатта залда экскурсияга келген кишилер болот. Бирок азыр түшкү дем алыш мезгили болгондуктан эч ким көрүнбөйт. Ал турмак музейдин кызматчылары да, музейдин ичи музейдегидей тып-тынч. Жаңыл Искендердин бөлмөсүнө келсе, ал жерде да киши жок. Бирок Искендер аманат гана чыгып кеткен көрүнөт. Токко сайылган алюминий чайнекте суу кайнап атат. Жаңыл бөлмөгө кирип күтө отурмакчы болду. Бөлмөнүн ичи бир бечара скульптордун ишканасына окшош. Ар жерде бычак, шүбеге, жубалдыз, саман, пахта сыяктуу буюм кечелер чачылып жатат. Булардын бардыгы кеп жасаганга керек. Бүгүнкү жасалып аткан кеп кып-кызыл эликтик экен. Кеп бүтөйүн деп калыптыр. Соолуган эки көзүнө тенистин эки ак сакасын салып койсо эле, залдагы экспонаттардын арасына барып туруп калчудай көрүнөт. Элик оңурайган көздөрү менен эшик жакты тиктеп турат. Жаңыл көрөр замат токтоп, аны карап туруп калды. Кандай? Сулуу элик бекен? Деп сурады. Ушу тапта арт жактан Искендердин үнү. Жаңыл бурулуп карады. Искендер ак желегинин чөнтөгүнө колдорун салып, босогодо мулуюп туруптур. Ушундай жерде иштегенине карабай, желеги дайымкысындай таза, а өзү дайымкысындай чырайлуу. Жаңыл дароо толкундап, боюн анын боюна таштагысы келип кетти. Бирок күч менен өзүн кармап калды. Адегенде ал баштасын, анан мен, деди ичинен. Ошондуктан Искендердин суроосуна жооп бергенче эликти айлана басымыш болду. Өлүк да, деди ал. Өлүк эликтин сулуулугу кайсы болсун? Ошондой дечи. Искендер да аны ээрчий басты. Мен жинди болуп, муну сулуу экен деп суктанып отурбаймынбы? Анткени эч качан анын качып баратканын көргөн эмессиң. Искендер күлүп жиберди. Ал Жаңылдан 10 жаш улуу болчу. Ошондуктан көп учурда Жаңылга балача мамиле жасайт. Туура айтасың, көргөн эмесмин, деди ал. Анан өзүнүн каршысына келе түшкөн Жаңылды шап кучактап алып, аны өпкүлөп кирди. Жаңыл көшүп туруп берди. Кокусунан көздөрү эликтин чуңкур көздөрүнө тушташ келе калып, негедир денеси дүркүрөп кетти. Ошондо гана ал Искендердин кучагынан акырын бошонуп, төр жакка карай басты. Бөлмөнүн төрүндө бир эски стол, эки эски кресло боло турган. Жаңыл креслонун бирөөнө келип отурду. Азыр кофе ичебиз, кел, деди Искендер. Ал кайнап аткан чайнекти сууруп келип, столдун үстүнө койду. Кийин столдун тартмасынан кофенин банкасын, стакан, кашык, кант, печенье сыяктуу нерселерди алып чыга баштады. Жаңыл саатын карап алды. Кош, эмне айтмакчысың мага? Деди анан. Сабыр кыл, азыр айтам, деди Искендер. Адегенде мына бул кофени ичип көр. Жакса айтам, жакпаса айтпайм. Искендер кофе даярдап, Жаңылдын алдына жылдырып койду. Жаңыл ичип көрдү. Жакшы экен, айта береми, деди жылмайып. Анда кулак сал, Жаңыл, деди Искендер анын маңдайына отуруп. Менин бул жерден кетким келип жатат. Жаңыл, мен сага айтып бербедим беле? Мен университетти бүтүргөнмүн, дипломум бар. А бул жерге кокусунан эле орношуп калганмын.
түзүгүрөөк кызмат табылган күнү кетемин деп. Айткансың, деди жаңыл. Эми эмне? Ошондой кызматты таптыңбы? Таптым, деди Искендер. Бирок ага орношуу үчүн сенин жардамың керек болуп атат. Менин? Жаңыл аябай таң калды. Кандайча? Билесиңби, кечээ сенин атаң бир кызматчысын иштен айдап жибериптир. Муну мен бир досумдан уктум. Кызмат абдан жакшы, айлыгы дагы. Искендер унчукпай калды. Жаңыл анын оюн түшүндү. Түшүнүп, кыйын абалда калды. Атасынын пейили ага маалым болчу. Ал жаңылды башка балдарынан жакшыраак көргөнү менен өз ишине келгенде мунун сөзүн укпайт. Бул анык. Жок, жардам бере албайт. Искендер, деди ал, каңырыгы түтөп. Жан дилим менен жардам берим келет сага, бирок колумдан келбейт. Эмне үчүн? Атам менин тилимди албайт, Искендер. Кап, мен сенден үмүт кылып жүрбөйүнбү? Экөө тең сөздөрү түгөнгөнсүп унчукпай калышты. Ушул учурда босогодо бир ажарылуу жаш аял пайда болду. Аялды жаңыл мурда көрүп жүргөн. Ушу музейде экскурсовод болуп иштейт. Аял бирдеме ичип алган көрүнөт. Кызарып татарып алыптыр. Колунда чала жеген алмасы бар. Искендер, сени күтүп калышты, деди аял. Жаңылды чала була карап алып, анан столдун үстүндөгү чайнекке ишарат кылды. Дагы ичесиңерби? Жок, алып кете бер, деди Искендер. Аял чайнекти алып эшикке бурулду. Стакандарды ала келерсиң, деп койду чыгып баратып. Бул сүйлөшүүдөн улам жаңыл өзүн кемсингендей сезип калды. Мени кетиришсе да, кичине сылыгыраак кетиришпейби? Деди ичинен. Жок, бул мени сүйбөйт, деди ал. Искендердин көзүнө тигиле карап. Сүйбөйт. Ошону айтайын дегем, деди Искендер ийинин саал когушуруп. Тфу, деди жаңыл, өзүнө өзү кыжыргерип. Ушул сөздөн мурдараак ордумдан турушум керек эле. Ал башына муш жеген кишидей болуп ордунан турду. Болуптур эмесе, мен барайын, деди ал эшикке карай басып. Жакшы бар, деди Искендер, кош көңүл гана. Анан ошол замат 2 стаканды алып, алардын ичилбей калган кофесин төгүп, өзүнчө күймөнүп калды. Жаңылды узаткан жок. Жаңыл экспонаттар коюлган залды аралап өтүп баратып, эшиктин оозуна жеткенде артына бир кайрылды. Искендер өзүнүн иш бөлмөсүнөн чыгып, 2 стаканды көтөрүп, башка бир бөлмөгө карай шашып басып баратыптыр. Жаңыл чыдабай кетти. Сен мени эч качан көрбөйсүң. Уктуңбу? Эч качан көрбөйсүң, деп кыйкырды ал. Бирок үнү менен эмес, зыркыра ооруп жаткан жүрөгү менен. Аптекасына ыйлап келди. Кызматчылардын баарысы ордуларында отуруп иштеп атышыптыр. Анын түрүн көрүшүп, бири-бири менен үн сөзсүз тиктешип калышты. Мен силерден кетем мен силерден, деди жаңыл аларга. Мен дегеле бул шаардан кетемин. Отургандар иштин жайын бүдөмүк болсо да түшүнүшүп, өздөрүнчө мулуйуп алышты. Ботом, каякка? Деди Самар, калгандарга көзүн кысып коюп. Арстанбапка, деди жаңыл. Чоң энеме, Айдарга. Ошентти да беркилер дагы бирдемедегиче болбой, көз жашын жууганы коңшу бөлмөгө кирип кетти. Отургандар кайрадан бирин-бири тиктешип калышты. Айткандай эле, бир жумадан кийин ал Арстанбапка жөнөп кетти. Адегенде самолетко отурду.